Assalamu alaikum ардактуу замандаштар, кымбаттуу кыргызстандыктар, саламатсыздарбы, амансыздарбы? Көңүл буруңуздарчы. Биз Өзгөн районуна караштуу Куршап айылындагы Шагым айылынан сатыла турган 12 сотук бош жер тилкесин көрсөтөбүз. Азыр Куршапка келдик. Куршаптын Маданият айылын билесиздер. Мына бул канал, көпүрө. Андан ылдый жагы Куршаптын Маданият айылы. Биз турган жерде мына ушул Жалпак таштын көчөсү аркылуу түз ылдыйга түшүп барсаңыздар, Куршаптын центрине Ош Бишкек трассасына базарга барасыздар. Андан жогору Жалпак таштын жолу менен чыгып келесиздер дагы, Маданияттан, көпүрөдөн жана каналдан өткөндөн кийин бул жагы Шагым айылы. Көрдүңүздөрбү? Адырдын астында. Мына ушул жол менен түп-түз Жалпак ташка барса болот экен. Шагым айылы деп жазылып турат. Ушул жерге келгенде каналдан өтүп эле оңго буруласыздар. Мынакей, көрүп атасыздарбы туугандар? Азыркы негизги Жалпак ташка кеткен трассадан болгону батышты көздөй 100 метр кирдик, каналдын жогору жагы менен. Сатыла турган жерге келип калдык. Мына ушул жерде экен туугандар. Мына бош жерди көрүп атасыздарбы? Ушул жер сатууга коюлуп жатыптыр. Жалпы аянты 10 сотуктан ашык экен. Бул жердин ээси өзү учурда Бишкекте, мен аны менен телефон аркылуу сүйлөштүм. Мени бул жака суранып жиберди. Ал эме жерди көрсөтүү үчүн өзүнүн агасына дайындаган экен. Агасы келди менин жанымда. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, Кудай шүгүр. Үкаңыз жерди сатам дейби? Сатам дейт. Канча сотук общий? 12 сотук, кызыл китебин 12 сотук. 12 сотук. Кызыл китеби бар да? Бар. Жакшы. Мынау бетон тосмо сиздердикиби? Ооба, биздики. Анын ылдый жагынан наркы кошуналарга жол өтөт экен да? Азыркы келген эле жол. Жол жок. Бул этектен жол башталат. Мына жолда сиздерге кирип кетеби ошондо. Биз дагы кирип. Мына сетка тосмонун бул жагы полностью сиздерге карайт экен да? Сетканын жагынан да бул сетка өткөн экен биракачы. Жакшы. Түшүнүктүү. Жогорку кошунанын сеткасына чейин барабы ошондо? Ошого чейин барат. Жакшы. Узун туурасы канча бул жердин? Узун туурасы 40ка 30. 40ка 30. Узундугу чыгыштан батышты көздөй 40 метр, ал эми туурасы тетиги бурчтан мына бул кичинекей сарайдын наркы бурчуна чейин 30 метр экен. Тагыраагы 12 сотук жер. Бош жер экен. Пулу канча бул жердин? 550 миң деп атасыз, кеми бар. 550 миң деп атасыз. Кеми бар. Бар. Кызыл китеби бар. Кызыл китеби бар. Сүйлөшсөк болот. Болот. Жакшы. Бул жагы адыр экен, Жайытка, мал жайытка сонун экен, Мына, караңыздар, жайыт, сап сары чөп. Көрдүңүздөрбү? Уже кар деле ушул жерге түшүп келип калыптыр. Мал чарбачылыгына, жашаганга жакшы жер экен. Бул эми Шагым айылы. Ушунан нары кетет да Жалпак ташка. Ушунан нары кетет. Жогоруга. Жогору. Бул жерде мектеп барбы, бала бакча барбы? Эмне бар? Мектеп бар. Бала бакча бар. Мектеп, бала бакча бар. Мечитчи? Мечит дагы бар. Бар. Центрден, жанагы Куршаптагы базардан канча километр ушул жерге чейин? 5 километрдей. 5 километрдин тегерегинде. Жакшы. 5 километрдин тегерегинде экен. Мектеп, бала бакча, мечит жакын экен. Маршрут каттайбы? Маршрут каттабайт, таксилер каттайт. Таксилер каттайбы? Такси каттайт экен. Түшүнүктүү туугандар. Бош жер тилкеси. Кошуналар үйлөрдү салып уже жашап атат бул жерде. Бул жерде мал чарбачылыгын жүргүзүүгө, же жашаганга, үй курганга ыңгайлуу экен. Абасы таза. Куршап айылынын жогору тарабында жайгашкан Куршап айыл өкмөтүнө караштуу да, Куршап айыл өкмөтүнө караштуу Шагым айылындагы сатыла турган жер. Бул кичинекей эски сарай экен да? Эски сарай. Бул эми бузулса керек. Карап көрөт да? Бузуп өзү колдоно берет. Түшүнүктүү. Ушул бойдон калат. Мен бул жактагы жолдун жогору кетишин дагы сиздерге көрсөтүп коеюн. Мында жол бар экен, жогору кеткен. Түшүнүктүү. Түшүнүктүү туугандар. Көрдүңүздөр, жер жактыбы? Жакса сүйлөшүңүздөр дагы алыңыздар. Экрандагы телефон номерларга чаласыздар, байланышасыздар. Баасы 550 миң сом кеми бар. Кызыл китеби менен.